Кечеги жогорку кеңештин талкуусунда көрүп, мен төраганы шайлашты. Төрагалыкка 2 кандидат коюлду. Бүтүн Кыргызстандан Адахан Кимсанбаевич, мурунку эле спикер кайрадан койду да. Эми бул жерде мен бул парламентте башка партиялардан деле мындай сырттан караганда билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу жаш балдар, кыздар бараткан көргөм да. Мен ойлогом бул парламент өзгөчө парламент болот депчи. Мен шек саначым, бир гана шек санаганым бул принципиалдуулуктан эметкен элем да. Ошол күчтүү жаштар, күчтүү кадрлар деле бар экен, бирок принцип деген нерсе жок экен да. Аерде бир киши жүрөт, ар бир эмеге барып алып, мындай коркуткансып видеодон ушундай байкалды мага. Коркутуп үркүткөндөй сезилди мага. Ал жерде Адахан Кимсанбаевич өтө сонун нерсени койду да. Силер эл шайлап келген, силер элдин өкүлү болушуңар керек. Парламентти мен өтө жогорку деңгээлде көргүм келет деди да. Мен да ошондой элестетчүмүн. Бирөөнүн көзүн карабаган, ошо өзүнүн принцибинде турган, ошо идеяларын ишке ашыра ала турган ар бир партияда бар экен, бирок принцип жок экен. Койду корого айдагандай эле айдаса чыккыла ишке десе ошо 20-30 кошуп чыгып кетип атат. Адахан Кимсанбаевич айтып атат, бул укугуңарды билгиле, садаган кетейиндер, укугуңарды билгиле. Биздин укугубуз ушундай элдин өкүлү болушубуз керек. Кылдай кыйшайбай, сыртта да, сырткы саясатта да, ички саясатта дагы катуу бекем бири-бирибизге ынтымак, бири-бирибизге мындай күч боло турган парламент бололу деп кайрылды. Андан кийин ошол жогорку кеңештин, ошол эл өкүлдөрү барган жогорку кеңештин ички нерселерине да көңүл бурду да. Анан ошо ички нерсени айтып, ылайым тоба келдим деп айтып атат да. Ашканасын, ажатканасын, бул деген нерсени айтып, ошол өзүңөрдүн укугуңарды билгиле, садаган кетейин, жаңы келген жаш депутаттар деп кайрылып атса, жанагы блогер Кокулов дейсиңерби, ал чыгып алып туруп төө десе бе деп атат да. Мен кагаз ручкасыз деле иштей берем, ашканасыз деле иштей берем деп. Атаң көрү. Сен не деген депутатсың? Сен укугуң боюнча күрөшүп атат. Укугуң боюнча өзүнүн позициясын айтып атат. Сенин ошол эл шайлап келдиби? Сен элдин өкүлү болуп келдиби? Мамлекет должен сенин ручкаңа чейин ырастап бергенге должен. Ал каалабы бюджеттен ажыратып берили турган нерсе деп атат. Бюджетти өзүбүздүн көзөмөлгө алалы, бюджет каяка кетип аткан, биз ар бир элдин өкүлү мындай көзөмөлдөйлү. Кайсы акча каяка кетип атат. Бюджетти президенттин эмесине карамагына киргизип коюшкан. Эл өкүлдөрү кайсы акча каяка кетип аткан каяктан билесиңер? Силер эмнеге келдиңер? Силер ошол бюджетти көзөмөлдөп, ички сырткы саясатка тиешелүү мыйзамдарды жазабыз деп келдиңер да. Эмне себептен өзүңөрдүн укугуңарды билбейсиңер? Ал киши айтып атат, мен ошол кишинин сөздөрүнө таянып айтып атам. Укугуңузду билели деп. Үй салганда, мисалы үчүн, квартира аласыңбы же үй саласыңбы? Биринчи туалетиңди карайсың. Туалетиңди жасалгылап таза кармаганга аракет кыласың, туурабы? Анан ашканаң всегда тазаланып, жуулуп турат. Ал жерде сен отуруп тамактанасың, ал жерде үйүңдөгө бир үй бүлө гана тамактанат. Ал жерде 90 адам тамактанат да. Ал жер силердин ошо биз шайлап силерге ишеним берген адамдар отурат да ал жерде.
Силердин ал жериңер таза болбосо анан башка жагыңар кандай таза болот? Кичине мээңерди иштесеңер, бир депутат турайт ошо туалетине кирип илайым тоба кылдым деп атат да. Ал турайт атат, тура маселе койду. Мен ошого кошулам. Ошол туалетиңерден баштагыла тазалыктычы силер. Ошол тамак ашканаңардан баштагыла. Баштайм десеңерчи. Ал мамлекет силерге калап ал жогорку кеңешке бөлүнүчү бюджет ал сөзсүз силерге должен кагаз ручкаңарга чейин. Силер башка кагаз алам, ручка алам, туалет тазалайм деп мээңерге такыр болбош керек. Силер только кагаз ручканы, даяр ручканы алып, кандай мыйзам жазам? Ушу элге ошол мыйзамды кантип жогорку бийликтерге аткарталам деген нерсе гана менен жашашыңар керек да, самым деле силердин эме депутаттын өзүнүн эмесичи. Аткаруу эмес ушул болуш керек да. Только мыйзам жазам, мен ошол мыйзамдарды көзөмөлдөп, мыйзамдарды аткарылышын көзөмөлдөп, өзүнүн принциби менен тайбай аткарта алам деген гана эме менен жашашыңар керек да. А сен Кокулов айтып атпайсыңбы? Ручка паракты өзүңөр эле эметпейсиңерби? Эмнеге өзүңөр кылышыңар керек? А силер мээңер ошо ручка парак алыш керекпи? Силер только мыйзам жазышыңар керек, ошонун аткарылышын көзөмөлдөшүңөр керек. Силердин ал укугуңар. Ал киши Мадымаров айтып атат, силердин укугуңарды талашып атат. Төө десе бе деген бир акмак экенсиң сен делеңчи. Көрүп атам ошо эч нерсе акылың жетпей атат. Баягы элдин сүрөмөлү менен дараң дураң деп келип калдың да. Мен ушунчалык таң калдым негизиндечи. Ошол көпчүлүк депутаттардын пикирлерине да эле кошулам. Ошол биринчи жогорку кеңеш тазалансын. Жогорку кеңеш таптаза ашканасынан биз шайлаган депутаттар таптаза жерде отуруш керек, таптаза туалетте болуш керек, жылтыраган сырттан башка мамлекеттен келгенде да суктана турган ашканалары болуш керек. Биздин депутаттар ошол жерде зыңкыйган жерде отуруш керек. Бардыгы төп келип турган жерде анан иш жүрөт. Ашмалтай, шашмалтай чыгып жаткан ошо туалетиңерге күйбөгөн өзүңөрдүн ошол жерде элдин укугун коргойм деген жердин туалети ошондой ыплас болгондон кийин ошону коруп, ошону айта албаган депутаттар аман эле болгула силерчи. Силер бунан бияка деле кыйратпайсыңар. Мен жаңы жылга чейин ошо эме айткым келбеди бул нерселерди. Ошо жаңы жыл аман эсен өтсүн, жаңы жылдан өз пикиримди айткым келди. Андан кийин уже бул шайланды, депутаттар шайланды. Шайланып булар кала 5 жылга чейин иштеши керек. Бирок кандай иштейт? Эл аралык саясатта кандай принциптери бар? Сыртка чыкканда фү десе жата калбайбы? Ошол жерде элдин кызыкчылыгын коргой алабы? Мына bundan бияна көрөбүз. Кыйын болуп келген депутаттарды. Айнанайын көрдүм. Жана Бакыт Төрөбаев деген жүрөт. Мен ушундай сездим. Мадымаров эмнени сүйлөсө, ошого тетири сүйлөсүңөр деген гана бир эме алышкандай да, заказ алышкандай да. Мадымаров ушул силердин эмеңер боюнча чогуу, принципиалдуу, мыйзам чегинен чыкпай таза күрөшөлү деп айтып атат. Ага тетири чыгып сүйлөп коюп атасыңар да. Билбейм, бул парламентке деле мен мындай ичим чыкпай калды. Бул парламент деле кыйраткыда эмессиңер. Мен бир гана үмүтүм ошол баары бир тең Адахан Кимсанбаевич бир тең экен деп койдум да. Ошо эми да bundan буягына жарылып чыгат, 1-2 айдан билинет. Жаңы депутаттардан кимдер кандай чыгат. Бул эми багы биз ишенген мен жеке шайлоочу катары кайсы депутат болбосун, кайсы партиядан болбосун, ошо элдин мындай ишенимин алып келген депутат ошол өздөрү отурган жерде таптаза тыккан, эч нерсеге башын ортпай, только мыйзам,
мамлекеттин бюджетин элдин көйгөйүн көтөрөм деген гана болуш керек. Мен ручкам эртең бүрсүн ошо Кокуловдун деле ошо ручка эме баракка деле акчасы калбай калса керек. Мындай эме мен ой менен айтканда да ошого ой кетет да, мыйзам жазып отурган болсо, например, ручка пара түгөнүп калды. Ушуну алыш керек деп ошону ойлонуш керекпи? Жок. Сен ойлонушуң керек, только мыйзам жазышым керек деген нерсе болуш керек. Азыртан эле мындай жетим жүгүрүк болсаң, сен эртең бүрсүн Бакыт Төрөбаевден калышпаган эле депутат болгудайсың. Көрүп атасыз Бакыт Төрөбаевди. Эмнеси эле араңдап, караңдап чыгып атат. Ал ошо заказ, ал Атамбаевдин мезгилинен бери эле көрүп келатабыз ал кишини. Андан кийинки ошол дагы эле мынол соцсеттерде Мадымаров Орозайымга асылып жаткандарга айтам да. Ал ошол эмедеги эле соцсеттердеги эле фейктер, анан мен тааныган илгерки мекенчилер жазып атасыңар да. Жаңы мекенчилер жазып атасыңар. Алар депутат болуп бүттү. Мына Бекзат дегенге мен аябай ушунчалык эркек деген бул балада кандай билбейм. Кенедей кызга асылып ушул жаш кыз болсо да утуп келди. Рахмат. Мен ушул жаңы жылдын астында жакшы сөз айтып коер экен. Эми буга чейин сындар болду. Карындашым ушундай депутат болушуң менен деп бир куттуктап коё экен, бир мындай эркектик бир улуу сапат катары сындар мындан кийин айтыла берет деп кичине мындай куттуктап коё экен десем, дагы деле жамандап аткан да. Постоянно эле жамандап аткан. Садаган кетейин. Бекзат, андай эркек болсоң, эркек боюнча кал да. Андай болбойт. Алар уже депутат болду. Ал элдин өкүлү. Ал калабы эл шайлап келди. Жогорку кеңештин депутаты. Депутаттардын андай эмесин түшүрбөйлү. Депутаттарга кайрада ошо туура эмес сүйлөп аткан жерлерин, ушундай жерин оңдоп тургула деп биз айтып туралы, наоборот. Туура эмес эметип калса. Биз көтөрбөсөк, өзүбүздүн чыган тыңчыкмаларды биз көтөрбөсөк, анан ким көтөрөт? Башка бир элге келип көтөрүп бере беле? Ошо жер сатты деп дагы эле жазып атасыңар. Мына жер сатты деген боюнча мындан 2 ай мурун кайрылганда бир Сагынбек Маулитбеков деген жанагы дагы атын өчкүр бирөө чыккан. Жакында камалат депчи. Давайте мындай сөз боюнча калып кетпесин. Мен дагы айтам силерге. Ошондо да бир мекенчил бир жигит айткан. Эгерде ушул жалган болсо, Мадымаровдун кадыр баркы дагы көтөрүлөт. Мына азыр уже депутат болуп келди. Давай ошо маселени койгула. Эртең чек ара боюнча маселелер көтөрүлгөндө давай баргыла ошо жогорку кеңешке. Баргыла да ошол Мадымаров Баткенде 275 метрди канча сомго сатты, канча жерди сатты. Мына ошо экөөнү далилди таап баргыла. Сөз боюнча калып кетпесин. Мындай элди алдабагыла, элдин башын айлантпагыла силерчи. Сөз боюнча калып кетпесин. Ошо жерде көрсөткүлө, ошо жерде бүтүндөй эл аралык эмелер карайт. Журналисттер болот. Эл аралык адамдар болот. Ошол чоң адамдардын катышуусу болуп атканда накты ошо жер алып көтөргүлө ошол маселени. Мен силерден ушуну требуйт этем. Эгерде ошо Адахан Кимсанбаевич Каркыраны канча сомго сатты, канча гектарын сатты, саткан болсо, давай мен силер менен кошо жазалашканга даярмын. Анан канча гектар жерди мындай жанагы жер маселеси чечилген болсо, эгерде Кыргызстандын кызыкчылыгы боюнча, анда бүт токтоткула да, мындан кийин жер сатып, башка саттыдан токтоткула. Да ушуга чекит коелук. Ошо жылдын башында айтып атам. Сөз боюнча калып кетпесин, дагы бир ирет айтам. Мына ушул депутат болду. Мурун жөнөкөй адам болчу. Жөнөкөй адам мезгилде эмет жанын алыңар калбай, ушундай эметип аттыңар эле. Мен ошол мына мекенчилердин керки балдарына молодец, жакшы нерсени көрсөттү. Президентке кайрылышты. Урматтуу президент, биз сиздин колдоочуңуз, ушу Мадымаровдун ушу Каркыра ушу эмеси боюнча күнөөсү болсо коюп, ошо канчага сатты, канча эме болду тактап
ушуну бир жаңысыл кылыңыз болбосо деген жеринде биз сизге анча эле ишенбей калабыз деген жерлери да бар да. Өздөрүнүн аркы ички жүрөгүндө айта албай калды ал нерсеничи. Жөн эле сизге алданып эле жүргөн экенбиз да дегендей нерсени айта албай калышты. Ал чыкпай калды, ал чыкпайт. Ал бакы көкүрөгү кайнаган адамдардан эле чыкпаса, андай адамдардан чыга бербейт. Ошондуктан бул маселелерге чекит коелу дагы, баардыгыбыз эл бирдиктүү бололу дагы, өзүбүздүн шайлаган депутаттарды мындай талап кылалы. Сен эмне отурасың? Эмне айтпай атасың? Сен Мадумаровго асылгандан көрүп мына мыйзамды биздин көйгөйдү көтөрүп, ошол Мадумаровдун акылың жетпесе ошонун акыл сурап биздин көйгөйдү чечип бербейсиңби? Ал киши билет бардыгын, Масалиев билет мен билгенден жаңы келгендерден. Ошону багы президенттин жанагы катчысы келсе баары тика туруп тансага түшпөй, наоборот ошолорго бетине айтып, катуу айтып, ошол мыйзамдарды кабыл алдырып бербейсиңер деп мындай талап кылбайлыбы? Соцсеттерден, башка нерселерден, жок эле нерселерге жана жер сатты, башка сатты кылып эле башты ортуп, элдин мындай түшүнүгүн башка жака бурбайлы. Биз бөлүнүп кетсек, биз тыркырап кетсек, бизге башка бир жактан келип эч ким жыйнабайт. Биз өзүбүздү гана жыйнайбыз. Ошол төрага шайланып атканда деле уже көрдүк. Канча депутат өзүнүн принциби менен иштейт, канча депутат өз каалагандай, өзүнүн пикири бар депутаттарды. Мен мына каршы бергендерге да канча ондон ашыгы каршы бериптир. Экөөнө теңчи. Мен аларды ham сыйлайм, молодец дедим. Ошолордун өздөрүнүн принциби бар депутаттар экен деп койдум. Ону чыныгы ошол Адахан Кимсанбаевдин идеялары менен чогуу иштешебиз деген адамдар экен деп түшүнүп койдум да. Тилекке каршы өтө азчылык. 10 гана адам ушундай принципиалдуу депутаттар экен деп койдум. Мындан буяна да көрөбүз. Бакы жүрүшчүккө карап, эртең бүрсүн жана мына мыйзамдарды кабыл алып бергиле деп жогору жактан заказ келсе, элдин кызыкчылыгын коргоо өзүнүн принцибинде калабы? Же калбайбы? Ошол жерден сурулуп чыгып кеткен депутаттар ham болот. Бакыт Калмаматов, Жанар Акаевдер окшопчу. Өздөрүнүн принцибин ар жерде кайсы партиядан келбесин ачуу, таттуу айтып тура турган депутаттар чыгат. Мен буга ишенем. Ошондойлор мына буяна жараткан Аллах адилеттүүлүк берип көп болсун. Ошо кайсы партиядан болбосун. Негизинде билимдүүлөр көп эле экен. Бирок ошолорго принцип жетпейт да. Эртең үстүнөн жана Адахан Кимсанбаев айтып атпайбы? Үстүңөрдөн карап мына мыйзамга кол коюп өткөзүп бересиң деп үстүңөрдөн туруп алганда, ошондо бийликти нырнырдайсыңбы же элди нырнырдайсыңбы деген эки позиция болот. Ошонун кайсысын тандайсың? Мына ошондон көрөбүз силерди. Илимди, билимдиңер эч нерсеге жарабай калат. Ошондуктан мен ошо 7-чи чакырылыштын депутаттарын дагы да көрөбүз. Алдыда да жакшылыктар бар. Мен ошондой принципиалдуу депутаттардын жаш балдардан да чыгышын каалайм. Чын жүрөктөн каалайм, чынындачы. Кеп ар бир бүтүн Кыргызстанбы, же башка Кыргызстанбы, же ата журтпу билбейм. Ишил ошондой сурулуп чыккыла. Жөрмөлөбөгүлөш Адахан Кимсанбаев айтмакчы. Өрмөлөбөй өзүңөрдүн принцибиңер менен тике так жүрсөңөр, силер тура кичине мындай кыйынчылыктарды көрөсүңөр. Элдин адамы болуш кыйын. Себептен биздин Кыргызда айрыкча. Кыргызда ошол Жусуп Абдрахмановдон акыркы Абсамат Масалиевге чейин ки тарыхты карасаңар, алардын басып өткөн жолдору ар качан, ар минут секунд сайын ушундай каралоолор болуп буттан чалып турганбыз да. Ошол Масалиевди мезгилинде не деген гана интригалар жаратып, не деген гана эме болуп бечара киши таарынып Кыргызстанга кеткен. Ошол ушундай канча тилде билген, өтө акылдуу, бүткүл эсенге кадыр бартап турган Исхак
Разаковду бир Кыргызстан жаман көрүп ошо мезгилде дагы ошо айдап куулап чыгарганбызда, бирок тарых жазды. Тарыхта ушундай мындай барактар менен жазылып кала турган депутаттардын тын чыкмаларды каалайм да. Ошондой депутаттарды болушуңарды каалайм. Анан кийин жанагындай майда нерсеге кечеде мындай сөздөр болуп атпайбы? Майдаланып кеттик, ушу туалет ашканадан мерт аралашып кеттик деп. Силер алар бийликке эле жагынганыңар, ал мадмаров эле прот сүйлөгөнүңөр. Көпчүлүгүңөр ошол. Акыл үйрөтпөгүлө деп бирөөсү чыкты. Акыл үйрөтпөсө анда кандай принцибиң? Айтпайсың, сен эле дебейсиңби? Ошол жогорку кеңеш баарыңар отура турган жер. Отурган жериңде шыпырып отурасың. Кир жерге отургуң келбейт, например, бир даже машинаң чаңпун болуп калса отургуң келбей калат го. А сен ал жерде отуруп алып туруп, элдин көйгөйүн чече турган жериң ал. Сен не только ошол отурган зал эмес, кабинетиң, ошол ручка кагазың, ошол туалетиң жаркылдап таза болуп туруш керек. Мен ошондой депутаттардын бардыгына көз салган депутаттарды каалайт элем. Ал майдачылык эмес. Ушунда өтө эле майдаланып кеттик, майда нерселерге карабай, алдыдагы ишти кылбайлыбы деп атпайсыңарбы? Алдыдагы иш биринчи ошондон башталат, тазалыктан башталат. Миграция комитетинде требовать этишибиз керек. Мигрант элди багып жүрөт. Ким муну? Миламбек Көжөшев. Аны ошол кече укпадыңбы? Бүтүн Кыргызстандан экенсиң, кече укпадыңбы? Ал көтөрүлдү го. Мигранттардын атайын эмеси ачылыш керек депчи. Ал көтөрүлдү да. Ал эми каралышы керек да. Требовать эте турган мезгил ошол, качан ошол миграция боюнча, сырткы миграция боюнча ошо кабар алып турсак, бүгүн миграция боюнча ушундай жогорку кеңеште каралат десе, биз ошо заранее ошол көпчүлүк үнүбүздү билгизишибиз керек. Кандай темпте? Акылдууларыңар барбы? Кандай эмелерди кыла алабыз? Ошол боюнча кат түрүндө жазгыла, ошо биздин депутат Орозайым Нарматовага жазгыла, ошол көтөрсүн. Ошол жерде ошол до конца турсун, айтсын, десин. Ошол мыйзамдарды ошол жердеги депутаттардын баары кабыл алып берсин. Биз ошондой талаптарды коюшубуз керек. Бир эле адам чыркыратып коюп, карап отура бербей, биз да аракетибизди кылышыбыз керек. Курбангул Арзыбаева. Булардан үмүт жок. Баягылардын уландысы. Эмеде үмүтсүз жалгыз шайтан да. Например, алда ойлонот да. Нертен кандай болуп калам депчи. Ошондой бир сезимдер келип, адам ойгонуп кетиши мүмкүн да. Мен илимине, билимине карабайм, мен ошол жерде депутаттардын принцибине карайм да. Өзүнүн чыгарган идеяларына конкреттүү түрдө туруп бере алабы? Же жогору жактан алуу десе, өзүнүн идеяларын таштап, принцибин таштап кетип калабы? Кеп ошондо болуш керек да. Ата журттан болобу, ишенимден болобу, багыт берки ыйман нурунан болобу, бүтүн Кыргызстандан болобу. Каккан касты ошол мен ушул идеямды ишке ашырам, ушул мыйзамды ишке ашырам деп көгөрүп турган болсо, кимиси болсо мен колдойм. Мен ошол жерден колду чаап, мындай өзүмдүн жеке адамдык эмемди айтам. Молодец депчи. Ошондой адамдарды көтөрүп биз ушундай артынан түрткү болсок, элим артында турат экен да деген дух менен ошол мындай биздин кызыкчылыгыбызды коргошу мүмкүн да. Мен айтып атам, бүтүн Кыргызстан эмес, кайсы партиядан болбосун, ушундай чыкма болсо, да чогуу ушуларга эме берели. Молодец, аябай молодецсиң, туура көтөрдүң. Ошол бакы
экрандын алдында, экрандын аркасында да болот да. Экрандын алдында кандай принципте турса, экрандын аркасында да ошондой принципте турган болсо, анан жана экранга сүйлөп туруп, анан бияка келгенден кийин звонок болсо, коркуп кете калып туруп, ал принцибине тайба эмес, до конца көгөрүп турган болсо, кайсы партиядан болосун, давай колдойлу. Мен ушундай нерсе ойду айткым келет да бардыгыңаргачы. Кокуловго эмне дейсиз? Кокуловду айттым. Кокуловго мындай болду да. Адахан Кимсанбаевич айтып атат. Садагын кетейиндер деп атат. Силер мына жерде элдин өкүлүсүңөр. Силер элдин атынан келдиңер. Силер мына жерде каккан казыктай өзүңөрдүн принцибиңерде элдин кызыкчылыгын коргошуңар керек. Силердин бардыгыңар таза болуш керек. Жаткан жериңерден эмеге чейин бүт мамлекеттин эсебинен элдин өкүлү келди деп мамлекет бүт шарттарды түзүп бериш керек. Ручка кагазыңа чейин түзүп бериш керек. Ошого должен силердин требовать эте турган милдетиңер деп кайрылып атат. Десе ал туруп мен ручка параксыз, ашканасыз деп эле төдесе бени айтып атпайбы? Ошондой түшүнбөгөн көкмелер келип алып өлтүрүп атпайбы? Эми мындан буяна кандай депутат болот, аны көрө жатабыз. Уже ясно, бул кетиште мен ушул кетиште бул кыйратпайт. Так. 7-чи чакырылыштын 63 депутаты так, каяна кетип калды. 63 депутаты эмне дейт? Өтүп кетип атат. Депутаттардын бийликтин шпыргылары дейби. Мен ошол 63-үнө дагы Кудайдан тилейм, инсап берсин, ошолордон дагы тарыхта калам деп чыккандары болуш керек. Азыр жаңы келгендер кичине неметип атабы дейм да, жаңылышыпчы. Bir gün болосо bir gün сурулуп чыгат. Сөзсүз бир экөөсү чыгат мен оюмча. Мен ошондой жакшы ниет кылып атам. Рахмат, Роман. Мени салдыр ака бир күн дейт. Биз как положено эле ошо күндөрдүн баары бир күндө эле эме болуп бүгүн ишке чыктык. Яндекске чыгып иштейин десем бүгүн иш жок. Анан мен буга чейин жаңы жылга чейин эч бир эме айткан жокмун, себептен көрдүм баардыгын бирден көрүп өзүмдүн ой пикиримди айтып коеюн деп. Илхам келип атканда айтып калбасаң анан кийин айта албай каласың го. Анан уйдун үстүнө чыгып айтып кыйкырыш керек беле сенин оюңча дейт. Бул саясат бирикме эмес. Кайргул Жолдошбеков мына дейт, бул саясат бирикме эмес. Жок, мен мындай айтат элем да. Ошол жердеги депутаттар эртең бүрсүнүн мисалы үчүн бири менен акылдашат да. Мисалы үчүн ошо Кокулов деле бир демкени айтып чыгат, жакшы бир нерсени көтөп чыгышы мүмкүн да. Анан бирактан турган депутаттар дагы ошону колдошу керек да. Бирок ал ошол экранда эле айтылып калбаш керек да. Экрандан сырткары мунаны токтотуп тур. Ал не сахар эмес да ал жер. Экрандан сүйлөп койсоң эле баары боло берет экен эмес.
экранын аркасында болгондо ошондой ар кимиси келип алып туруп сайлат, коркутат, ак үйдөн звоноктор болот. Ошол мезгилде ошол Кокулов ошо принцибинен тайбай, четко, конкретно турса, мен аны дагы эле колдойм. Бирок кечээки жанагы эмес түшүнбөй сүйлөгөнү туура эмес да. Биригиши керек. Депутаттардын баары бирдиктүү болсо, бийликти заматта местасына коюп коет. Себептен де, мисалы үчүн, мен кечээде эмен айтып атпайм, жанагы бюджетти кароо боюнча бул жогорку кеңештин милдетине кирбей калган эме атпаймы? Бюджетти жогорку кеңеш элдин өкүлү көзөмөлдөбөсө, аны мисалы үчүн президент нени билет? Президентке көзөмөлүн алган болсо, президентке айтпай жандагы шакалдар жүрбөйбү? Мурунку эле шакалдар жүрбөйбү? Алар ары кандай кылып калчашы мүмкүн да бюджет. Баягы эле кычкачы $600 чыккандай сыяктуу ушундай кылып калчап салышы мүмкүн да. Сени шайлап келген депутатың ал ошол бюджетти тыйындан бери карап турат да, көрүп турат да, каяка кетип атат. Кимдин чөнтөгүнө кирип кетсе ошол жерде сразу чыгат. Ошо айтып чыкканда ошол 90 депутат бирдиктүү болсо, ошону кайрада местасына коюп, ошону өмүр бою мамлекеттик кызматтан алып салып, даже чын-чынына келгенде президентти импичмент жарыялаганга чейин укуктары болуш керек эле эмедечи. Жогорку кеңеште. Бирок андай укуктарды бүт алып салды, мен толук мындай билбейм. Анда көрө жатабыз. Мен ойлойм, ошол 90 депутаттын чукур дегене бир 55-60 бирдиктүү болсо, мамлекетти тез арада эле местасына коюп коет. Бүт кайсы жака кандай кетип атат, кумтөрдүн эмеси ачыкка чыгат, ошо чек аралар боюнча ачыкка чыгат, кече кемпир-абаттар боюнча мындай протоколдор түзүлүп кол коюлган президент тарабынан, алар ачыкка чыгат. Ошолорду ачыкка чыгарганда, ошол жердеги сен шайлаган депутаттарың кимдин ырын ырдайт? Көрөбүз да. Кемпир-абад боюнча мисалы үчүн протокол ачыкка чыга элек, 20 гектар берип көрөбүз деген баары эле ошолор жок болуп кеткен. Ал ачыкка чыга элек, эми буюрса ачыкка чыгат, көрөсүңөр кандай болуп кеткен. Ошондо мен ошо жер сатты дегендерге анан ошондо да бир кайрылабыз. Эмил Бекиев, ассаламу алейкум. Эмил ар тараптуу тема деле койгон жокмун. Ошол саясий темада, ошол жогорку кеңештеги кечээки бакы ант берүү, анан төрага шайлоо боюнча, анан ошол жердеги ошо депутаттардын айткан пикирлери, канча депутат уникалдуу, кандай принципиалдуу боло алды, канча депутаттар уже назад берди. Типа ошол сыяктуу бардык өзүнүн деңгээлде жана чоң саясатчы эмеспиз, биз жана саясатка кызыккан адамдарбыз да, ошол өзүбүздүн ой пикирлерди ортого салайын дегем. Ассаламу алейкум, Калмамат ака, кандайсыз? Жакшыбы, ден соолуктар? Мына наттури чыныгы бүтүн Кыргызстанчыда мына акам. Кенже Шакиев көтүң ыгызчы дейт. Не ачылып турган көрүп атасыңбы? Алеке ушул видеолоруңузду бизге жөнөтүп турсаңыз. Мен ошо бир иним бар, ошол мен сүйлөгөндө мен каналым делең жок, эч нерсем делең жок. Просто өзүм чыгам, ушу досторум менен ой бөлүшкүм келет, ага эжекелер менен ой бөлүшкүм келет, айтам дейм, туурабы, туура эмеспи? Ошол жердеги туура эмес сүйлөп аткан жерим болсо, туура эмес деп айткыла, ошо чогуу талкуулайлы деген эле эме да. Биз эми катардагы эле элдердин катарындагы эле эмебиз да, чоң саясатчы эмеспиз. Биз чоң саясатчы болуш үчүн чоңдой илим билимдер болуш керек. Өзүбүздүн акылыбыз жеткен нерселерди талкуулоо кылсак. Ошол нерселерди айтып коем. Өзүңөр кандай кылып чыгарып аласыңар, чыгарсаңар чыгарыла. Ошо менин бир иним бар, постоянно менин эмем чыгарып турат. Эмил Бекиев. Бул да бир кыйын жигит эле. Жазбайсыңбы? Не тууралуу эме кыла алганда? Мен кейгеним дагы баягы эле да, уже мисалы үчүн 97-98 жылдары
2000-жылдары мен газеталардан анча газета окуп калат элем да. Ошо газеталарда деле мадмарты шыбап ушундай кылып жазчу эле да. Ушинте берет, тигинте берет, эмне деп көптөгөн нерселер жазат эле. Анан азыр деле ошондой болуп атат да. Адахан Кимсанбаевич эмнени айтып атат, булар эмнеге жамандап атат? Мен ошого мындай просто ичиңен күйүп кетесиң да. Не деп безилдеп атат? Ошол жамандап жазып аткандын укуктары боюнча жазып атат. Ошол жамандап жазып аткандардын ушул жашоолорун жакшыртайынчы, ушулар өзүнүн мыйзамды билип жашасынчы деген нерселер менен кайрылып атат. Дагы эле мына жазып атпайбы? Салтанат Жеңишбекова ошондой эле Адахан ит болчу депчи. Эми ит болсо мен адамга окшоп эле көрүп атам ал кишини. Силер эле мына жүзүңөрдү көрбөй атам, такыр эле бир плакаттарды коюп алып чыга бересиңер го. Может силер иттирсиңер, каяктан билейин. Көрбөгөндөн кантип айтасың? Ошо жүзүңөрдү коюп, өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү коюп чыксаңар, анан кийин бир адамдай болуп сүйлөшөлү. Атак сен ким экенин каяктан билели? Ошол киши, ошо Исхак Масалиев да бир-эки депутаттар туура жакшы маселелерди коюшту. Бирок алар экран сыртында эле коюп атышат да. Наракта башкача болуп кетип атпайбы? Ошо наракта ошо экранда сүйлөгөндө принципиалдуу турса, эртең ошол көп партиялардан чыгып кетет ошолорчу. Чатчы дейт го, иним не болду? Не болду? Жатып жамбаштарды алып турдук да. Гел, не болду да айылдан сүйлө андан көрө. Болду эми силерден калтак жебей эле калайын эми. Силер барсыңар го калтак жезем. Силердей далылуу көкүрөгү кенен инилерим бар, неге калтак жешим керек? Тууганым ант бергенин көрдүңбү? Эркекче жооп берчи. Көрдүм. Туура. Конституция сүйлөп кетип атып, кийинчерээк колун коюп калды. Конституциянын эки эмесин айтып баратып, колун коюп калды. Туура ал жер туура эмес болуп калды. Турасын эле айтайлы. Бакы унута түштү да. Ал конституцияга эми ошондой эле мындай да, Салтанат Жеңишбекова мындай да, ошол конституцияга кылдай кыйшайбайм деп, бирок адашпай коюп көпчүлүгү добуш берди да. Конституцияны ушул ичиндеги мыйзамдарды так аткарууга Кыргызстандын элине берилүүмө ант берем деп ант берди да. Бирок ошо чү деген эле Адахан Кимсанбаевич айтып атат, ошо конституцияны бузуп атабыз, мыйзамды чү деген эле бузуп атабыз деп какшап атат. Ошо таптаза, чисто, четко коюп сүйлөгөн, конституцияны китептин үстүнө коюп сүйлөгөндөр, ошо конституциянын ичиндеги мыйзамдарды сенин, менин укуктарымы бузуп атпайбы? Ал тууралуу сен да бир өзүңчө эме жазып койсоң, ошондо так андай эме болмок. Шайырбек Тайыров ант берем деген жеринде койсо деле туура болот. Эми Шайке досум мынандай да, бардыгы ошо баары эле конституцияга колун коюп туруп ант берип атабы? Эми Адахан Кимсанбаевич деле ошентип ант берсе болмок. Не ал эсинен чыгып кеттиби же унутуп калдыбы, аны билбейм. Кийинчерээк коюп калды. Ал видеодо көрүп калды, элдин баары эле көрдү да, көргөндө эле айтышыбыз керек, унутуп калды же кийинчерээк эсине келди да, аны туура эле айтышыбыз керек. Турасын туурада эле сүйлөйлү. Аны кийин коебу, башында коебу, мен точно билбейм. Себептен башка депутаттар, көптөгөн депутаттар эле ошо эмесиге коюп туруп, конституцияга колун коюп туруп, анан кийин сөзүн башташкан да.
Кайсынысы туура же баягы сөз бүткөндөн ошо ант берем деген жеринде эле койсо болобу, аны мен билбейм точно доске. Жазып кой болсом, мына жер жазып койсоң. Кана достор, жазбайсыңар да кандай эмелерди? Нурлан Жолдошев, сага жооп берип өтүп кетирмин. 90 депутаттын ичинен 10 эле. Бирок но деген жер да бар. Мен буга такыр кошулбайм. Мен үмүт этем. Мен жакшылыктан үмүт этем. Ошол 90-нын ичинен иншаллах буйрса мен да түшүнөм, эртең бүрсүндө канжарды башына коюп турганда дагы ошол элдин үмүтүн актайм деп келген жаштардан же ошол жерде орто жаштардан же карыларынан чыгат бирөө жарымычы. Жок, бул элдин кызыкчылыгы. Элдин кызыкчылыгы үчүн мен ушул идея менен келгемин. Может ата журтта, может ишендем, может эмеден. Мен ошо үмүт менен жашайм. Мен ошол эгерде ошол принцибинен тайбай так сыртта да сырткы экранда дагы экран маңдайында дагы ошол принцибинен тайбай айтып турса, мен аны молодец деп колдойм. Баарыбыз ушуга көнүшүбүз керек. Мен оюмча, мен жекече оюмча да, баарыбыз ушуга көнүшүбүз керек. Ошол элдин маселесин көтөрүп чыгып аткан депутатты экранда кандай сүйлөсө, анын ички эмесин сурап турабыз да, ички эметкенде кандай турду. Нарак берактан звонок болгондо кандай турат. Ошол принцибинен тайган жокпу? Значит, ал элдин адамы боло алат. Ал да тарыхта жазыла алат. Ушундай болушубуз керек да. Мен баарын эле жаман болду дегенге азыр мен пока кошула элекмин. Мен үмүт этип атам. Эркин Маметов, чынында акем кыйын экен, депутат кандай иштеш керек көрсөтүп койду. Эми Адахан Кимсанбаевич бул чоң саясатта жашынан 29 жашында, мисалы үчүн бир мандаттуу округтан 29 жашында бул утуп келген. Мен деген ошол жерде генералдар чыккан. 9 адам коюшкан ошол мезгилдечи. 9 адам коюп, ошондо мен чынбы жалганбы шыбыттарды уккам, ошол бир жаш бала да коюп атыптыр деп мен бир араматтылык айыштам. Ошо кишинин эмеси болуп айтканбы, точно билбейм, ошол коюп атыптыр десе. Койсо коюсунчу деп мына тоготушкан эмескен эле да. Бирок ошо 29 жаштагы Адахан Кимсанбаевич 9-ун тең нокаутка кетип утуп чыккан ошол жерден. Ошол жап-жаш бала. Аны ким кой деди, ким токтотту аны? Бирөө жарым кой деген жок да. Аларда ошол мезгилде эле кугунтуктар болуп, буларды залда артынан келгенде ошол жерден качып достору аябай көп эскеришет. Качып, ошо айылына чейин жөө качып башкандарына мертин айтышат да. Бирок ал ошо элдин эмеси боюнча утуп чыкты да. Эч ким кой деген жок. Ошондон улам болуп келип бул депутат болду. Мисалы үчүн СНГ мамлекеттеринин бир уюмдар болгон, 15 республикасынын спикерлеринин үстүнө спикер болгон. Эл аралык эмеде аброю аябай көтөрүлгөн да. Ошол мезгилде да өзүнүн кыкеңдери эле мындай бир болбогор жаңактын кабы менен шылтоолоп бутка чапкан да. Бул эл аралыкта эмеге чыгып калган киши эле. Бул эл аралык саясатта да өзүн кыргыздын намысын бербейт да, мен буга ишенем. Мен ушул принцибине аябай катуу ишенем. Мен өзүнүн характерин жактыра берем, муну бир айтып коеюн. Мейли Адахан акабыз унутуп калдыра. Оразайым кандай ант берген, кандай дейсиз? Оразайым да унутуп калды. Аны айттык. Эмне болду десе, ушундай кичине багы эми ал элестеткиле, жаштай эле. Адамдар ал жерде адашуулар Оразайымдан да эле толтура болду адашкандарчы. Эми мен ал кызга туура түшүндүм. Ал жаңы келди, өтө ошо республиканын мамлекеттин трибунасына чыгыш. Экөөбүз мына прямо экранда эле мындай бири-бирибизге суроо бергенде какактап кандай болобуз? Жөнөкөй эле элден ал ошончо элдин өкүлүнүн астында чыгыш кичине сүрдөптүр. Мен буйрса мындан буяна кандай депутат болот? Кандай принципте тура алат?
көрөбүз, ошол жагына карап анан эме беребиз. Андай депутаттар, жаш депутаттар толтур экен. Көрөбүз ошо жаштардан ким сурулуп чыгат экен. Чогуу экөөбүз аман эсен болсок. 63 депутат өздөрүнүн келлеси менен иштегенде жагдай башкача болот эле. Мен буларга чу деген эле ишенбей калдым. Бийлик буларды торпогунда сүзүп койду. 5 жыл ушундай жетелеме болушат. Эми доске мындай да. Мен мындай түшүнөм да. Бир күн нарагында деринде бар адам болот да. Нарагынан күйгөн адам болот. Нарагынан мен эптеп ушу жерге жетип алсам, мен эч кимди карабайм деген принцип менен баргандар да бар. Жаштардан болушу керек. Ошондой орто жаштардан биздин тааныш элемелер өтүп барды. Алардын принципи кандай болот? Мен ошондон үмүт этип атам да. Бир күн тебелейт, 2 күн тебелейт, бакканды деле тебелесең бак деп бакырат да бир күн. Ошондой бир ушундай нерине жеткенде, кекиртегине жеткенде ойгонобу деген үмүт менен да. Ушундай нерсе болобу дейм да. Карап көрөт, ушундай эле тебеленип атса, ал эле уже бакырган акысы бар да, ал эле адам да. Ал эле тарыхта жазылгысы келет, ошончо эл өкүлү болуш кайрадан ага буйрубай да калышы мүмкүн. Мына ошол Адахан Кимсанбаевдин басып өткөн жолдорун эми көрүшөт да. Көрөбүз да, ошо Адахан Кимсанбаев айтты го. Алтынбек Сулайманов да айтабыз, көрөбүз. Кандай алдыда көп ашуулар бар, көрөбүз деди го. Ошондой көрөбүз да. Ошолор ашуулардан ашалабы же тайгаланып буйгаланып ошолорго жармашып жүрүшөбү, аны буюрса досум аманчылык болсо чогуу көрүп, чогуу сындап айтып деп турабыз дем. Башка айлабыз жок. Али дайыма туура акыйкат сүйлөсүн Азамат Амамала рахмат. Эми биз ошо өзүбүздүн оюбузду айына 2 же 1 жолу айтып турабыз. Мамлекетти карайбыз, кандай саясат жүрүп атат, турасын тура эмесин тура эмес деп айтабыз. Али да биз акырына чейин колдойбуз акемди. Рахмат, колдогула. Мен канча да канса достору, тааныштар акем тарап коп жатат, эми түшүнүп жатат. Тура мен деле бир кечеде таксиде бир 3 жигит болуп чогуу кеттик бир жерге чейин. Алар делең ошол саясатка кызыгышпайт экен. Алар мындай деп айтышты да. Эми ошол бийликтин баарын колуна алды Жапаров деп атат да. Мен буну көбүнөн эле угуп жүрөм. Аткаруу бийлик полностью колунда. Эми бул мамлекетке керектүү мыйзам чыгаруучу жерге эмне иш тарлык кылды? Ушул киши мен түшүнбөйм саясатка дейт. Негедир күйүп бирдемкени айткан суатты дейт. Ушул киши болот окшойт деп аябай эметип атым эле дейт. Мен Талант Мамутов вообще эме балет эткен жокмун. Ушул кишинин сүйлөгөн сөздөрүнө түшүнбөсөм деле мен колдобойм деле бул кишини дейт. Түшүнбөсөм деле ушунуку туурадай сезилип турду дейт да. Ушул киши болсо экен, ушул киши өссө экен, ошол биз чота бирдемкени конкреттүү бирдемкени сунуштап атат деп ушундай колдоп турдум дейт. Бирок шайлоого келген 63 депутат Талант Мамутов шайлоо мен түшүнбөй калдым. Ушул жогорку кеңештин спикерлиги бул тамада сыяктуу эле нерсе экен. Ошону берип эле койбойбу? Ушунчалык иш таруу экен деген нерселерде дегендей сөздөр болду да. Андай нерселер көп эле. Мындай Мадмаровду колдогондор көп эле атасыңар. Бир эле мен колдобой атам Мадмаровңарды. Адахан аке, биз бийликке каршы чыгып жатпайбы? Кыйын болсо башкача болмок. Адахан акебиз бийликке каршы чыккан жок. Жанагы бул ким? Аймана Жунусова. Эжемсиңби, карындашымсыңбы? Мынандай болуп атпайбы? Конституцияга колду коюп ант берип ашасыз. Ошонун ичинде мыйзамдарды так аткарууга, так эметкенге мамлекетке берилгендигиме, элимдин бүтүндүгүнө сактайм деп ант беришип атат да.
ошо конституция коюп ант берип атат. Бул деген бүтүндөй мамлекеттин элинин астына ант берип атат. Бул деген чоң жоопкерчилик, жараткан Аллахтын астында да ант берип атат да. Мен ошо жалган сүйлөбөйм, ошо мамлекетке берилген мыйзамдарды так аткарышына көзөмөлдөйм деп ант берип атат да. Бирок ошолор кайрадан эле антынан кайтып кетип атпайбы? Ант жаман да, ант уруп кетпесин деп Адахан Кимсанович эскертип атат аларга. Давай ошончо эч кыймыл туурабы, туура эмес чечим чыгарабы? Мисалы үчүн төрага туура чечим чыгарса дагы туура эмес деп чыгыш керек да. Ошо туура эмес чечим чыгарса да ошону айткан деген болуш керек да, мыйзам боюнча ошондой болуш керек. А бирок Талант Мамутов чечим чыгаргандан кайрадан каршы чыгып атышпайбы ага? Ошо жердеги эле депутаттар. Ал конституцияны сыйлап, ал Талант Мамутов ошо Адахан Кимсанбаевдин айткандарын сыйлап өтпөй калды деп уже эме кылып атат. Ошол долбоорду жокко чыгарды. А бирок кайрадан нарак берактан звонок бола калды эле, кайрадан добушка коюңуз деп чыгып атышпайбы? Ошо конституцияны тебелеп атпайбы? Ошону айтып атат да. А бийликтин да туура эмес жерлерин айтканга бизди шайлап келген сиздин дагы, менин дагы депутатым ошол жерде бийлик туура эмес кылып атат, туура эмес деп айтыш керек. Ал биз ошончо шайладык да, же аны эл көрсүнгө шайладыкпы? Андай болбош керек да. Мыйзамда, мисалы үчүн Мадумаров мыйзамды бузду деп айтыш керек. Ал ошо мыйзамдан так чыкпай келатат. Мен ошо жана сыйлап атам. Адахан жомокчулар жомогун баштадыбы? Эми силер үчүн жомок да. Албетте сүрдөйт да Орозайым. Бара такшылат ийгилик сага Орозайым көч бара түзүлө сүрдөп кол коюуну унутуп калганы трагедия эмес, жумурткадан кыр издебели. Туура. Ал кеп ошо конституцияда кол коюп туруп чөткө эме кылганда эмес. Жанагындай майдаланып кетип атабыз деп атпайбы? Ошо майдаланып кетип аткан өтө өздөрү майдаланып алганда кеп ошонун ишин так аткара алабы? Ошонун ичинде жазылган биздин укуктар, ошо сен жазып аткан сенин, менин укуктарым камтылган ошо конституциянын ичинде. Ошону так аткарып бере алышабы? Мына кеп ошондо болуш керек. Адахан эке спикер болгондо президенттин да аброюн көтөрүп кетет эле. Конечно да. Парламент күчтүү болсо, мыйзамдар так аткарылып турса, адамдар сен мен экөөбүз өзүбүздүн укуктарыбызды пайдаланып турсак, сырткы саясаттагы кандай болот? Сырткы саясатта мыйзамдар кандай иштеп атат? Ошолордун баарын так даана аткарыла башып атса, ошо мыйзамдар сырткы мамлекеттердин ортосунда мыйзамдардын так келиштерин көзөмөлдөп, катнаштарды жакшы кылса, конечно да президенттин ошо Адаханды укса, дүйнөдөгү эң күчтүү президенттердин арасына кошулмок. Бирок тилекке каршы кандай болот, аны билбейм. Бара көрөбүз. Угабы укпайбы, аткарабы ал белгисиз. Адахан эмне кыйратып ажылдап сүйлөгөндөн бөлөк билбейт. Ушинтип күйгүзөсүңөр да, билин, ушинтип күйгүзөсүңөр да. Атаңар, не деген эл болдук. Силерге айтса деле баары жетпейт билем. Дагы бир айтып коеюн да. Ал киши айтып атат. Мыйзамдарды так аткарууну президенттиңби, башкаңбы, сен элдин өкүлү болуп келдиңби? Өлүп баратсаң да ошо конституцияга кол коюп ант бердиңби? Ошонун ичинде жазылган нерселерден кылдай кыйшайбай аткар деп атат. Президенттиң болобу? Мисалы үчүн сен өзүң ошол мыйзамды аткарып атсаң, жогору жактан президент жанында шакалдар звонить этип коркутуп, же ошо президент өз тарабынанбы ушундай коркутуулар болуп, сен ошол элдин көйгөйүн алып чыгасаң, токтот деп турса, ошол жакшыбы? Ал принцип, ал мыйзамдар өлүп калса жакшыбы? Ал киши ошону айтып атат. Башыңан балта кетсе дагы президенттиң ким болобу? Сен элдин өкүлсү, сени эл шайлап келген деп атат. Сени эл шайлаган.
президент шайлаган эмес деп атат. Туурабы? Ошо менен макул болосуңбу? Мына чындык ушундай болот. Адахан агайдын арындык бир туугандарым өздөрү шайлап беришиптир. Айыл өкмөт ким добуш берди экен деп изилдеп жатышат экен. Мына Садырдын күчүктөрү. Мен ойлойм, бул Садырдын күчүктөрү эмес, эжеке. Бул ошо Садыр Жапаровдун жанында жүргөндөрдүн күчүктөрү. Өзүнөн өзүнчө эле ошо президентке жагынмыш этип, мен ойлойм да, ал же өзү кийлигишип атабы, аны точно билбейм. Ошол тактакыр мындай түшүнбөйсүң, ошолор эмне кылат дейм, ал шайлаган адамга мындай кийлигишип. Эмне сен ал ошо Адахан Кимсанбаев шайлаган экен доказать этип бердиң, сен эмне аброюң көтөрүлөбү? Же сен тапкан эткениң эки болуп кетип, жараткан Аллахтын сүймөнчүгүнө айланасыңбы? Мен ошо такыр түшүнбөйм, ушундай илгертен эле болуп келген, ошо Мадмарт, Шыва, Май тигиндей алардын баары уже бүтүп, элдин арасында кадыры баркы калбай, президенттер 4 президент кетти, а Мадмарт жүрөт, элдин арасында элдин немесин сүймөнчүгүнө кадыр баркына ээ болуп жүрөт. Туура Эркин Мамедов мигранттардын темасын, ошо мигранттар боюнча булар ошол сунуштарды ошо эмелерге берип атпайбы? Ошол кара мигранттар боюнча отдельно бир мындай эме карашыбыз керек. Же жанагы эме боюнча маданият ошо мигранттардын эмеси боюнча бир эме карасын депчи. Ошолор тууралуу жазылган мыйзамдарды ошолор карасын депчи. Ал жерде бул жерде көптөгөн нерселер буюрса көтөрүлөт. Ошол бир жакшы мыйзамдарды кабыл алса, ошол жогорку кеңеш жалтанбай, ошо президент, мисалы үчүн мен түшүнүгүмдө да мигранттардын шайлоого катышууга укугу бар деген нерсени көтөрүлүп, ошол мыйзам чегинде каралса, мамлекет тарабынан Россия менен жергесиндеги менен сүйлөшүп, кийинки шайлоолорго толук жанагы ким болбосун, кайсы райондо болбосун, ушундай шарттар түзүп бериле турган нерселер каралат деп ойлойм да. Анан биздин жанагы жапа чегип аткан депортация, жанагы черный список дегендер нерселерди мен ойлойм, бул нерсени жок кылса болот да. Бул нерсени жок кылса болот, эгерде ошол жазылган мыйзамдарды ошол бийлик аткарып берсе, сунушту таштап ошол мыйзамды аткарып берсе, келип биздин аткаруу бийлигиндегилер, президент баш болобу, ким болот, келип ушулар менен тилин табышып, ошол мыйзам чегинде эме кылса, биздин укуктарыбыз жеңилденет деп мен ишенем. Кулум мүнөз саткын деңгээлибиз төмөн, эл болук, ак караны ажырата албаган пейили бузук. Пейили бузук. Махаббат Айдарова. Молодец. Сен түшүнүгүң ошондой болсо эмне кылалы анан? Нарынан мен түшүнөм, менин көз караш менен сезбей коюшту, эстен айылы чаап салсам дейм. Парламент иштешпей эле Мадмаров менен күрөшкө келишкенде. Ошону мен дагы байкадым эжеке. Адилеттүүлүккө каршылаштар көбөйдү да. Адилеттүүлүккө каршы чыккандар көбөйүптүр. Чындачы, адилеттүүлүк айтыла берет, каршы чыккандар чөөлөр көбөйүптүр да. Мен ушундай эле түшүнүп калдым мен да. Мен ошон үчүн айткам, Мадмарт мен депутат болуп келсе, мен канча эле көп эле жерлерде айтып эле жүрдүм, Мадмарт келсе бул мээсин гана жешет. Кайран айткан нерселери
ошол мына кечээ деле ушул башында баштап атабыз, садаан кетейиндер. Мына конституцияны кылдай кыйшайтпай иштетели. Ушуну иштетсек, президенттин баштап мамлекет бүт кадыр баркы көтөрүлөт деп какшап атса, көрүп атпайбыз? Чекеден эле мадмар сүйлөсө эле кыңгыр кың деп эле тийишип эле жанагындай жаман катындардай болуп атышты го. Көпчүлүгү эле да. Адилеттүүлүккө каршылар көбөйүптүр. Алтын Айдаралиева, Эмилчинский тантыктарды Тайбей Кайрат өзү кириши көт самым өлүп Ататюркка Йоки бандит лободу жакшы адам болсо жакшы лейтенант эле элдер. Бир сөзүңө түшүнсөң эле жазсаң жакшыраак жаз да. Эми ошо дакансалар делең адамдар, алар бирдемкени түшүнүш керек болуп атат да. Ошо мен бая сөзүнүн башында айткам, Адахан Кимсанбаевди ошо 95-97 жылдары мен 11 класста окуп атканда ушуна газеталардан окуп калат элем. 98-2000 жылдары разашыбайт эле. Ошо Адахандын оозу тыйылбады, тиги бу деп ошол дагы деле ошо силерсиңер. Ошондой адамдар дагы эле бар. Эч бир түшүнбөгөн атайын эле мындай түшүнүптүр түшүнбөстүккө бир мындай эл бололу, ушул эл биригели деп мен айтып атам, давай. Мен айтып атам, давай келгиле. Сенин депутатыңбы, мен депутатымбы, ошол жана конституцияга колду коюп ант беришти го. Ошонун так аткарылышын биз дагы калыс болуп талап кылалы деп атам. Мадмаров ошону айтты. Ушул чү дегенде эле ушуну кыйшык отуруп баратабыз. Токтоткула деп айтты. Туурабы? Мыйзамды кылдай кыйшайбай аткарганга мамлекетке берилүүмдүн себебинен деп айтып атат. Ошентип ант берип атат. Ошо антын бузуп атпайбы? Ошо бузса деле сен туура деп кол чагып отура бересиңби? Ал киши ошону какшап атпайбы? Сен деле айтпайсыңбы ошо Мадмаровго окшоп? Значит, Мадмаров бузуп атат деп атат. Бузбагыла деп сен деле айтып койду. Кайрадан эле чыгып алып туруп элдин оюн бура бербей. Сөзсүндө элди ыдыратыш керекпи силердин максатыңар? Да, бирдиктүү бир ушул депутаттарды биз өзүбүз мындай дух берип, өзүбүз мындай жолго салбайлыбы? Элиңе жараша болот бардыгычы. Кондор келет, баары бир чындык жеңет ак ийилет, бирок сынбайт. Бул ак ийилип сынбайт туура, бирок убакыт өтүп атат да, убакыт аябай өтүп кетти убакыт. Эмне деп чалдырап жатасың? Мен айтып атканым сен түшүнсөң, түшүнбөсөң мындай көрбөй деле койсоң боло берет. Зордомой жок. Башынан карап ук эмнени айтып атам. Депутаттарды оңдойлу деп атам. Депутаттардын туура эмес, ошо башында эле мыйзамдарды бузуп атса, значит бизди дагы эле ошо жарга алып барып, дагы эле ошо төңкөрүшкө алып келет эртең бүрсү күнү. Ошону мактап сактап отуруп ушинтип келатабыз баардыгыбызчы. Мактап сактап жүрүп ушул Жээнбековди ham кетирдик, мактап жүрүп Атамбаевди ham кетирдик. Эмне болду аны? Өзүбүздүн назатка кетип атабыз. Ушундайда биз да талап кылалы, ушул конституциядан чыкпай иштегиле деп. Көп эле чыгып кетип атпайбы? Аны Мадмаров айтпай, башка нерсе айтпай, Мадмаров айтып атат, конституциядан чыктыңар, уже мыйзамды бузуп атасыңар чү дегенде эле деп какшап атат. А сен экөөбүз эле айтпайлыбы анда? Чыкпай биз шайлагандан көтүңөрдү кысып иштегиле деп. Көчүгүнө тепсе да макул деген адамдар бар. Бул кул мүнөзү омо пенделер көрүп эле жүрөбүз. Эми ошондой эл болгонубуз үчүн ошондой бийлик келип атпайбы? Пейлиңе жараша хам берем деген
Аллахтын анты бар. Асқат Тоқонов, сен кимсің, қойчу? Мен Алимин. Ушу қойчу, сен мен айтып атқаным түшүнүп атасыңбы? Асқат Тоқонов. Ошолор булар чүй деген эле булар мыйзамдын кепилдиги болуп келишти да, мыйзамны жазабыз, мыйзамдын кепили болуп келебиз деп келишти да, туурабы? Анан эмне ошол мыйзамга антты коюп туруп кайрадан бузуп атышат? Анан ошол мамлекет оңолобу? Ошол мамлекетке зыян, ошол мамлекет экөөбүздүкү. Кичине мындай бир демкени туура түшүнсөңөр силер, кичине мындай эле так секире бербей. Адахан Бакиевдин убагында элде эмнеге ойлогон жок? Ошол убакта эл үчүн ошол мыйзамды оңдоп элге иштесе болот беле, азыр ойлондубу? Махабат Айдаров, ошол ушундай кем акылдыгыбыздан да ошол Бакиевдин учурунда вице-спикер болуп келген Мадумаров 10 жыл депутат болду, 10 жыл депутат социалдык коргоо боюнча комитетинде иштеди. Ошону карады. Ошондо жазган мыйзамдары, ошо жер кодекси боюнча жазган мыйзамдары 8-чи беренесин окуп койсоң, ошону накта Мадумаровдун чисто автордук ошо эмеси, жогорку кеңештин архивдеринен окусаң да болот. Ошол бир дыйканын башына 8-ден 10 түрдүү налогторду салып атканда Адахан Кемсанбаевич чырылдап жүрүп, ошо мыйзамды кайрадан карап, киргизип, мыйзамды кабыл алдырып коюп атат. Азыр ушул күнгө чейин иштеп келатат. 3 налогду төлөп коюлуп жүрөсүн азыр. Соцфонд, суу, жер, туурабы? 12 түрдүү налог илген убагында Акаев. Ошондо сен жаман көргөн Мадумаров ошону местасына койгон. Бул моральный поддержка элге болгон. Ошондо сен эсептесен 11 түрдүү налогду төлөгөндө жакшы беле же 3 түрдүү налог төлөгөн жакшыбы? 01. Вице-спикер болуп турганда ошол мыйзамдарын так аткартканга жетишти. Ошо жазган мыйзамдарын аткартканга жетишти, аткаруу бийлигине келгенде. Бакиевдин мезгилинде Мадумаров болгон үчүн Бакиевдин кадыр баркы аябай көтөрүлгөн. Мадумаровдун принципиалдуулугу үчүн жогорку кеңештин эмеси мындай кадыр баркы аябай көтөрүлгөн. Мына эсенки мамлекеттер боюнча. Эсенки мамлекеттеринин спикерлеринин үстүнө спикер болгон Мадумаров. Эл аралык саясатта чоң орду пайда болгон. Биздин ошо кыргыздын жигити ошол. Артык Сейтев ошо спикер шайлаганда көрдүк дейт. Өзү ою жок экени дагы да шорубуз бар экенин айттың. Эми ошолор бакы эми азыр жаштык кылып атышат, жаңы келгендик кылып атышат. Ошолордун арасынан да үмүт менен жашайлы, жакшы ниетти жакшы коелук. Ошолордун арасынан бирөөсү чыгар, бирөөсү жарылып чыгат. Бир күн болсо, бир күн өзүнүн жолу менен мурда кандай принциптер болсо, кандай идеялар болсо, ошо идеялар менен мен элдин астында күрөшөм деп чыгышы мүмкүн. Мен ушундан үмүт этем. Чоң үмүтүм бар. Мен азыр эле жыйынтык чыгарып мындай депутат болуп калат экен деп үмүтүмдү өчүрбөйм. Үмүт жараткан Аллахтан үмүт кылышыбыз керек. Ошолордо да бир ушундай принципиалдуу өзүнүн ошо мурдакы идеяларын, элге берген сөздөрүн башыма кылыч кадаса дагы аткарам деген депутаттар чыгышы мүмкүн. Жанагы бешиктеги баланы бек болоорун ким билиптир дегендей да. Мына Бакыт Калмаматов деле чыкты го. Ушундай азаматтар 100дөн бири чыгып калат да. Мен ошондой үмүт менен жашайм. Бакиевдин убагында өтө көпкөн элди ойлогон эмес. Мен дагы айтып атам. Бакиевдин убагында вице-премьер-министр болуп турганда ошол мурда жазып жүргөн мыйзамдарын аткаруу бийлигине сунуштап киргизип иш аткартып койгон үчүн ошонун ондогон мыйзамдары менен азыркы убакка чейин жашап келатасың. Жогорку кеңештин архивдеринен таап, эгерде катуу эле ушундай кызыгып билгиң келсе, архивдерине кирсең, кайсы мыйзамдардын автору Мадумаров так даана, өзүңө чөткө ишенимдүү болот.
вице премьер министр болуп мына Душанбеде болуп өткөн эмеде Кыргыз Республикасынын менен Россия Федерациясынын дипломдорунун статустарын бирдей кылганга жетишкен. Ошо кол койдуртуп алган. Ошол мезгилде Россиянын премьер министринин саясатчы деген ушундай болуш керек. Адам саясатчы кайсы жерде слабый болсо ошол жерден пайдаланып өзүнүн мамлекетинин элинин кызыкчылыгы үчүн консенсуска келип тилин таап колун койдуруп алыш керек. Мына ошо Мадмаровдун кыйындыгы болгон үчүн ошол Душанбеде аябай парпалаңдап турган мезгилде Фратков Мадмаров ошол жерден пайдаланып Фратковду макул кылдырып биздин дипломдор менен мен өзүм курьер болуп иштеп жүрүп бир компанияда 4 жыл курьер болуп иштедим. 9 банктарга документтерин жеткизип элем. Мен ошо өзүм иштеген компаниянын документтерин. Ошол жерде 3-4 банкта мен кыздардын, балдардын өзүнүн диплому менен иштеп атканын көргөм, өз көзүм менен көргөм. Бирдей орустар менен бирдей эмеде алды жо главный бухгалтерге жетип калган эмелерди көргөм. Кыргыздардын. Мына ошол эмгекти Мадмаров аткарып койгон. Буну Россия Кыргызстанга ишенбесең, Россиядан да келип туруп Думасынан кирип сурасаң болот. Мына ал Кыргызга силер багы асфальт эме куруп берген бир көчөнүн эмесин бартуу көрөсүңөр да, бүтүндөй мамлекетке, бүтүндөй элге пайдасы тийип аткан адамды көрбөйсүңөр да. Өтө мында паска түшүп кеттик да, жогортон каракан үйрөнбөй калдык. Ошол Мадмаровдун эмгеги болот. Ошол Мадмаровдун сен жаман көргөн Мадмаровдун ошо Бакиевдин убагында аткарып койгон иши болот. Өзүңөр бирөөнүн жанагы өзүңөрдүн жакшы көргөн адамыңар, мисалы үчүн Мадмаровду шайлоого чыкканда, койчу ошо Мадмаровду биз билебиз го, тиги билебиз го деп мен айылдарда көп шайлоолордо да жүрдүм да, Мадмаровду биз билебиз го, аны тигиндей бундай туура характери жакпашы мүмкүн, бирок мамлекетчил адамдын характери ошондой болуш керек да. Бирөөнүн көңүлү дебеш керек. Мамлекеттин интереси болуш керек да. Мамлекеттин гана интереси болуш керек. Мамлекет менен элдин интереси болуш керек. Анда ошондой принциптер бар да ал кишиде. Көпчүлүк бийликтин камчысын чаап андай ага башты ортпош керек. Ал ар бир бийликтин тушунда болуп келген боло берет. Андай бийликке ушундай жагалданып, жанагы фигурасын көрсөтүп, конкурска чыккан кыздардай болуп, биягын көрсөтүп, ар кандай боло берет. Көрүп атабыз го. Деги эле барып алып депутаттарга барып коркуткан болуп, атаң көрүү дедим да. Мен парламентте көрдүңбү, мен мындай кылып атам, баары мындай кылып атам, мен тизип атам, мен көрүп атасыңбы дегендей эмелерди кылып атышпайбы? Көрөсүң да. Кемпирабад жөнүндө Мадмаров алып калган колдоочулары Мирлан түз эфир кылып элдин баарына көрсөтүп турду. Бул чындык. Как раз ошо Кемпирабад боюнча дагы мен дагы эмени айткым келет да. Кемпирабад боюнча мына Исмаил Исаков сактап калган деп Бакыт Калмаматов бир мезгилдерде айтып чыкпадыбы? Тууралбы жанагындай эме туура эмес, жанагындай мамлекеттин эмесине туура эмес келип калат деген нерселерин айтышы мүмкүн. Бирок Кемпирабадды сактап калган жанагы Исмаил Исаков эмес да. Кемпирабадды сактап калган жанагы Жеңиш Молдокматов эмес да. Кемпирабадды сактап калган накты ошол жерде Асамидин, Мирлан, Акыл Казаковичтер ушулар элдерге түшүндүрүү жолун түшүндүрүп, аны Момбеков да тастыктаган. Бир Мирлан деген жигит Панаманы кийип алып, бүтүндөй Кыргызстандын маалымат эмелерин тээп сындырып чыкты. Молодец деген. Мына ошол киши болосо бүтүн Кыргызстандын бүтүн Кыргызстанга против болгон кишилердин бири ошо Момбеков ошону айткан. Исмаил Исаков булар мен билбейм, например, качан көтөрүп чыккан, кай жерде ызылдап чыккан, ошол жерде ызылдап жүргөндөрүн Жеңиш Молдокматовду билем. Ол жерде жана Кара Судагы жыйын таркап бүткөндөн барып ошол жерде туруп өзүнүн сүрөткө түшүп биз ушинтип деп Кемпирабад үчүн алар өздөрүнүн эмесине киргизип алышты да. Мен мындай туураны айтыш керек. Кемпирабадды мен эч качан айтпайм. Мадмаровун да сактап калган жок, Жеңиш Молдокматовун да сактап калган жок.
эме дагы ким Исмаил Сакыповун да сактап калган жок. Кемпироватты сактап калды Асамидин, Мирлан Ураимов и Акыл Казаковичтер. Ошо жерде ошо Мирландын командасы ошолор сактап калды. Чисто ошолор сактап калды. Башка эч ким, даже Мадмаровдун да талаша албайт бунучу. Мен сактап калдым деп. Ошондуктан туугандар, андай болгондой айтышыбыз керек. Турада айтыш керек. Анан жасалып бүткөндөн эртең бүрсүнү чыгышат да, биз Кемпироватты убагында сактап калганбыз, тигинде bunday деп. Жок. Көрдүңөрбү ошол жерде? Исмаил Сакыпов жүргөнүн көрдүңөрбү? Жеңиш Молдокматовдун жүргөнүн көрдүңөр ошо имен өзгөндө болуп аткан жыйындарда. Бир гана Мирлан астында Асамидин жүрдү экөө. Акыл Казакович жүрдү. Ошо бүтүн Кыргызстандын каймактары. Шундан тура айтып коюш керек. Буну тарых үчүн айтып коюш керек. Ушунучу эртең бүрсүнү мен Кемпироватты мен сактап калдым деп чыгышат. Көрөсүңөр го, президенттик шайлоого чыкканда мына ушуну эсиңерге салып коелу. Сөзсүз чыгат, Жеңиш Молдокматов да чыгат, Исмаил Сакыпов да чыгат. Мен сактап калгам деп. Биздин эмелер, биздин ошол жерде жигиттер чуркап жүргөндөрдүн просмотру аз болуп калган, аз болуп калат. Алар может мамлекеттик каналдар менен биз кылдык деп туруп жеңип кетиши мүмкүн да. Ошону тарых үчүн азыртан айтып коюш керек. Ураимов Мирлан, Асамидин, Акылбек Казаковичтен башка эч ким алар чуркабаганда эмне заман болот эле чорт знает. Кудду ошолор сактап калган Кемпироватты. Мен ошол балдарга башымды ийип тазим этем, ошол балдаргачы. Молодец ошо инилеримечи. Ошондой эр жүрөк, ошондой күчтүү балдар менен замандаш болуп жүргөнүмө мен өтө сыймыктанам. Мен ошолорго кече грамота берилиптир. Мен ошолордун грамоталары накта грамота ошолордукучу. Мага грамота мен бир эки жолу сүйлөп койсом, грамота тибей калган окшойт дегенде, мага грамотаңардын урубам ойнобойм мен. Грамотаңарды берсеңер ошол жерде тепкилем. Мен себептен мен бүтүн Кыргызстан үчүн мындай алгылыктуу ишим жок. Мен эмнеге грамота алышым керек? Ушуну баарыңар мен жерде мадмаарчылар көбүңөр отурасыңар. Мен эмнеге алышым керек? Мен мурдум да бүткөн жок. Мен себептен бүтүн Кыргызстан үчүн жарытылуу иш кылган эмесмин. Неме алам? Көпчүлүгү кап болуп жүрөт. Бериш керек эле. Мына алгандар эле ала береби? Алгандай кызматы бар. Мен билгенден алгандай кызматтары бар. Мен билгенден. Алар алганга должен. Бирок тактап айтып коюшум керек. Мирлан, Асамидин ушулар алган грамота чисто генералский грамота болуш керек буларчы. Генералдардан жогорку грамота болуш керек. Молодец, мен ошол балдарга кээде ушундай ичимен ушунчалык башкача ошондой балдар бар экенин эме отуруп, мен Кыргызстанда дагы үмүт пайда болот да. Ушундай балдар, ушундай наранан күйгөн, чыныгы күйгөн адамдар бар үчүн, Мадымаров ошондой адамдар бар үчүн ишенет да, алга карай кете берет да. Мен ошондой элестетем. Мына өзүңөр көрдүңөр ошо мезгилде Кемпироватта Кара Сууга барганда, Кара Суулуктар ошо эч кимди жакын жолотпой, Мирландар барып ушундай такаттык турула десе, болуптур деп туруп, 20 гектар жерди берели десе, майли деп кол чабышты. Ошо жерде 1 сантиметр жерин бербейбиз дегендер, 20 гектар берип сүйлөшүп көрөйүн мен ошону. Ал сен өзүң жериң да. Сен өзүң жериң ал бүттү, өзүң жериң болчу да. 20 гектар эмес, наоборот ошол тосмо 90% Кыргызстандын эмесине карайт. Ал жерде ГЭС бар экен. ГЭС качандан бери Акыл Казакович айтып жүрөт. ГЭС канча жылдан бери пайдаланып жүрөт экен. Эмне себептен ал жердеки элдерге ток берилбейт? Өзүңөр ойлоңгула. Ал жерде бул жерде Асамидин менен Мирлан Ураимовго президент тарабынан алтын медаль берилиш керек болчу. Алтын медаль. Ушундай туугандар. Кыскача эл деп коюңуз, болуптур. Эл деп койдум майли. Вице-премьер-министр болгон эмес, вот спикер эле болгон. Таңгөрө. Таңгөрө, күйгүзөсүңөр да вице-премьер-министр болгон.
Суроо Садыр Жапаровдон сурасаң, президенттен айтып берет. Мадумаров Исфан Ош жолун туура багытка чечип берген, эч кандай жер саткан эмес, 275 метр жер спорный болгон. Ал жер кыргыздын жери деп айткендиктер айтышат. Бирок документи жок болгон. Ошол жерди бизде кийинки муундар айткендер айтышат, бирок ошол жер көрсүн деп кол койгон, вице-премьер-министр болгон эмес. Илязбек Бусульманов. Мен болуптур, мен жалганчы экенмин. Ошол президенттен бирөө сурап койсоң, же Ташиевден сурасаң, же кимден сурасаң, вице-премьер-министр болгон эмес болсо, сура ошолордон. Жалган билип турган адам ушундай жалганчыга чыгарып бересиңер го, каратып туруп эле. Ошо мындай азыркы ошо бийликти колдогондордон да билгениңер айтып койгулачы. Фарида Мырзаева болгон эмес. Билгениңер айтып койгулачы, вице-премьер-министр болуп канча ай иштегенден бертин. Может, мен билбейттирмин. Мен ошо вице-премьер-министр болуп, премьер-министрдин ордуна ушу Душанбеге барганын тактана чөткө билем. Вице-премьер-министр Адаха Мадумаров премьер-министрдин атынан эмеге ошо Душанбедеги жолугушууга барат деген билемин. Анан кийин ал мезгилдеги тарых жалган айтса, анда жалган да. Ошондой достор. Эки жүз жетимиш беш метрди мага айтылып атат, делип атат. Мен ошону башта эфирдин башында айттым да. Мына Мадумаров депутат болду. Ошо Атамбаевдин мезгилинен бери сатып жүргөндөр, кече эле айтып жүргөн деп айтып жүргөндөр мына депутат болуп келди. Ошол 275 метрди канчага саткан, канча жер, канча гектар жер, Каркыра канча жер, канча гектар жерди саткан, Мадумаров канча шотуна акча түшкөн. Ушул экөөнү доказательство тапкыла. Камасаңар болот дедим. Мен да силер менен заамын дедим да. Ошонучу сөз боюнча калып кетпесин деп, ошол мезгилде мен да бир 2 ай мурун эфир кылганда саткан мен доказать этип берем. Түз эфирге мени кош, тиги бу деп эметип чыгышканда, ошондочу мен аны түз эфирге да кошкон эмесмин. Мына ошолор дагы эле жашап жүрөт, мен да жашап жүрөм. Дагы эле ошондо да кайрылышкан. Эгерде Мадумаровдун ошо жер саткандары болсо, жалган болсо, жалган да айтып коеюн. Чын болсо камаңыз деп, ошол натура мекенчил балдар ушундай талапты коюшкан. Мына ошол балдар да азыр көзү тирүү чыгып айтып койсо жакшы болмок. Эгерде чындыгы болсо, камасын. Жалган болсо, жалган деп президент баш болуп айтыш керек да. Ошондо эл ишенет да. Президент айтып атат, значит токтоткула. Президент адилеттүү болсо айтыш керек. Бул жер сатылган эмес. Кыргыз, тажиктердин ортосунда колхоздордун биргелешкен жери болгон. Кыргыздыкы да эмес, тажиктики да эмес, экөөнүн колхоздордун бириккен жери болгон. Ошол жерди Нур Досбол уулу айтып чыккан. Ошол жердин жашасы, ошол жерде чоңоюп суусун ичип чоңойгон киши, депутат. Кыргызстанга белгилүү киши айтып атат. Аны укпай эле сатып жүргөн деп атышпайбы? Аны угуп ишенген элдерге мен таң калып атам да. Сатса не жүрөт Мадумаров до сих пор? Мен да ошолордун айткан суроосуна мен да суроо бергим келет да. Сатып ийсем эмне кылып жүрөсүңөр? Атамбаев эмне кылып жүрдү? Жээнбеков эмне кылып жүрдү? Эми Жапаров эмне кылып жүрөт? Камабай. Саткан чыккынчыларды камап атпайбы? Саткандарын доказать этип.
Мадмарттыкын эле деметишпейби? Деги мындай адам болобузбу? Биз мындай чындыкты бир айтабызбы? Оны Бекзат качан болсо саткан. Саткан деп эле элдерди алдап келатат да. Анан Аллахтын астында чындыкты айтып коюшум керек деп тап чыгып атат. Астафируллах дейсин да, көрүпчү. Кимдиктердин продукциясы келиптир. Четинчи чакырылыш, четеленме депутаттар келди. Адаха Мадмаров иштешпей эле коюш керек булар. Нерсин коротуп. Эми Адаха Мадмаровдун да өзүнүн кыла турган иштери бар. Эми ошолорго теңелип эле эметип калбаш керек да. Дагы эми мыйзамдарды оңдоо эмелери башталат. Мыйзамдарды жазуу эмелери башталат. Ошол жерде мыйзамдарды ким жазалат көрөбүз го. Ошо 90 депутаттардан көрөбүз. Кимиси мыйзамдарды жазалат. Ошо мыйзамдарды кимиси аткарып алат. Алар окушту ham билбесе керек көпчүлүгүчү. Бул мыйзам не кереги бар деп чыгышы да мүмкүн. Анан ошо мыйзамдарды кабыл алып беришет. Полибон 1-2 мыйзамдарды кабыл алып берет. Мадмаров өткөзөт, мен ишенем агачы. Анын кыла турган иштери бар жогорку кеңеште. Просто ошентип жана тип мээсин жеши мүмкүн туура. Мен ошон үчүн айткам, Мадмаровду депутат кылып шайлабай эле койгула депчи. Алар мен ошо жаңы бүтүн Кыргызстандын жаңылары бар болуп туруп тытыша бериш керек болчу. Мадмаровдун кайрадан нерфи да. Мен ошо кишини аяганым болчумун. Силер чуркадыңар, болуш керек эле. Эми болгондон чыдайсыңар эми. Ошол кишинин нерфин жегенге силер эмесиңер да. Ошо нерфин нерфин жеп атпай, аны билет болчуңар да. Кандай депутаттар келишин билет болчуңар. Билип туруп ошо Мадмаровду депутатка сүйрөдүңөр да. Айтышыңар керек болчу, Адахан Кемсанбаевич, бул депутаттар менен сиз иштей албайсыз. Лучше бүтүн Кыргызстандан сиз койбой эле коюңуз. Партиялаштар силер эме кылышыңар керек, отказ кылышыңар керек болчу. Жаңы депутаттарды чыгаралы, ошолор ошо тытышып, ошолор менен урушуп тытышып жаты, ошолордун нерфи кетсин деп чыгыш керек болчу. Адахан Кемсанбаевич өтө чоң нерсени айтып атат. Көпчүлүк депутаттар аңырайып түшүмөй кайрадан ручка парак деп жүрөсүңөр, туалет ашкана деп жүрөсүңөр. Мен ансыз деле жөн эле иштеп берем деп чыгып атпайбы? Ал киши айтып атат, сен ошол элдин өкүлү болуп келдиңби? Эч нерсеге көңүл бурбастан только мыйзам жазышың керек. Сен ручка кагаз туалетиңен мертин мамлекеттин эсебинен обеспечение болгонго сен толук укуктуусун деп анын укугун талашып атат, ансыз өлдүрүп башканы эметип атат. Анан эмне дейсиң? Эми чыдайсыңар. Абдырашид Казаков вице-премьер-министр болуп иштеген, ошону билгениңиздер айтып коюңчу. Мен айтсам ишенбейшат, мына жакта көп эле 1-2 фейктер чыгып алыптыр. Ишенишпейт, вице-премьер-министр болуп иштеген эмес деш. Ошо вице-премьер-министр болгондо ошол көптөгөн мыйзамдарын ошо депутат мезгилинде жазып жүргөн мыйзамдарын көпчүлүк мыйзамдарын ошо вице-премьер-министр болуп жүргөндө аткаруу бийлигине сунуштап ошол жерден өткөзгөн. Мен түшүнүгүмдө. Ошондуктан туугандар, келгиле, мекенчилби, ата журтпу, башка журтпу, ишенимби, бардыгыбыз адилеттүүлүктү талап кылалык. Ошол кол коюп ант берген конституцияны ант беришти, ошону так таана аткарууга ант бердим деген ошо антын биз талап кылалы. Мадмаров эле талап кыла бербестен эл кошо талап кылалы. Туура эмес кетип аткан болсо, сүйүп турган депутаттың болсо да туура эмес деп айталы. Анын красотасына бизге кереги жок. Бизге ошол мыйзам жазып бере турган, мыйзамды так аткарылышын көзөмөлдөй ала турган, аяктан буяктан ак үйдөн көк үйдөн звонок болсо коркпо, ошол эмесинен кайсы партиядан болосун дагы айтып коеюн. Ошол депутатты көтөрмөлөп, ошол депутатты туурасын туура деп
соцсеттерден үнүбүздү айтып чыркырап турсак, ошолор биздин чыныгы өкүлү болуп калат. Мамлекетибиз алдыга жылат, төңкөрүштөр болбойт. Бийликти көзөмөлдөп турса, бийликтин кемчиликтерин айтып турса, мамлекетке, элге пайда. Анан чыркырап чындыкты айтып, адилеттүүлүктү айтып аткан депутаттар жерге тепкилесе, көрүп атабыз канча президенттердин башы жок болду. Кетти. Биз эл жүрөбүз. Ошондуктардан баарыңарды ошо адилеттүүлүктү айталык, дейлик. Болгондой ушул жаңы 7-чи чакырылыштардын депутаттары мен дагыям үмүттөнөм. Принципиалдуулукту кармаган депутаттардан чыгат сөзсүз, 100дөн бирөөсү чыгат дегенде, ошол 90 депутаттардын арасынан дагы Кудай буйрса чыгат деген үмүт менен жашайм. Жараткан Аллах жылдын жакшы биринчи күндөн баштап жакшы күндөрдү насип этсин. Дагы бир айтып коеюн, ошол бөтөн жерде иштеп жүргөндөр аман эсен иштеп тапкан эткендерге жараткан Аллах берекесин берип, тезинен өзүбүздүн мамлекетке барганды насип этсин. Өзүбүздүн мамлекетте өзүбүздү иштегенди насип этсин. Баарыңарга ийгилик жаңы жылыңар менен. Бул оттун чыгарган каралоосу проекти азыркы бийликке чейин кызмат кылып келе жатат. Бул бийлик Мадмаров Куклов өңдү жаңы жаш кукла жана Төрөбаев Сулайман Мамытов өңдү жетеленме. Басынтканга аракет кылды, бирок буга да Мадмаров улуу трибунанын жардамы менен моюн бербейт. Мен Кудай кааласа ал киши жаштайында моюн бербеген, азыр моюн берип койт дейсиң. Акаевдин мезгилинде, Бакиевдин мезгилинде моюн бербеген, ушуларга моюн берип койбойт кал киши. Бакыт Төрөбаевди айтып коюңузчу, көт жалабасынчы дейт. Эми мен башта көп эле айттым ушул. Бакыт Төрөбаев ошондой эме менен жашаган, ошондой тип экен да. Жанагы эме барго, жалбырактын эмеси менен жашаган курттар жабышып алып, ошо жалбырактын өзөгүнөн суусун жеп, тамагын жеп, жана күрмөк сыяктуу күрүчтүн шылтоосу менен күрмөк суу ичет болуп, ошентип жашаган неме экен да. Атасынын баласы боло албаптыр Бакыт Төрөбаев. Жалтанма, ошондон Мадмаров берди ошол жерде эле. Өрмөлөбөгүлө деп. Салам алейкум, кандай иним? Тынсыңар, иштериңер жакшы. Только адаха Мадмаров алга. Ошо Мадмаровңар мээсин жейт эми. Нол депутаттарыңар 63 көрүп атасыңар го. Мээсин жейт. Кайран кишинин мээси. Аман болула, бактылуу болула, бар болула жаңы жылыңар менен.